Ак куулар сулуу жана адамдар сүйгөн канаттуулардын бири. Анын кооздугу кыздын сымбаты, келишимдүү келбети менен сыпатталып, сулуулуктун жана сүйүүнүн үй-бүлөлүк берилгендиктин символу болуп саналат. Бизде көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышында көркөмү чексиз ак куулар тууралуу айтып беребиз. Ак куулар келгин куштар. Кыргызстандагы көлдөргө кыштоо үчүн келишет. Бул кыштада ысык көлдө кыштап жатышат. Ак куулар каз малдар түркүмүнүн өрдөктөр тукумуна кирет. Өңү демейде ак, узундугу 150 сантиметрге чейин. Мойнунун узундугу денесинин узундугуна барабар же андан да ашат. Чумкушпайт, суу түбүндөгү жемине жете турган суусу тайыз жерлерди байырлайт. Ак куулардын дүйнөдө 7 түрү, анын ичинде КМШ өлкөлөрүнүн аймагында 3 түрү — шыйпылдак, куркулдак ак куу жана кидик ак куу кездешет. Куркулдак ак куу ошо биздин Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген түрү. Ал түрү жылда эле ошо аз санда кездешет. Быйыл ушу 239 ак куу эсепке алдык кышкы учетто. Шыйпылдак андан көбүрөөк кездешет, 400дөн ашык. Кичинекей тундралык ак куу болсо бул капысынан учуп келип калган ак куу түрү болуп эсептелет. Ал анда санда жерде кездешип калат. Көп массава түрдө ушу куркулдак менен шыйпылдак ак куу кездешет. Экөөнүн айырмасы мойнунан эле билинет да. Экөө тең бирдей эле окшош бири-бирине, бирок куркулдак ак куу ошо мойнунун мындай сүзүп баратканда түз кармайт. Шыйпылдак ак куу суроо белгисиндей кылып мойнун ийилип кармайт да. Ошо экөөсү ушунун айырмасы. Анан баягы өздөрүнүн аттары айткандай, үндөрүн чыгарганда ошо үндөрүнөн да кичине бөлүнөт. Булар күзгүсүн ушу октябрь, ноябрь менен учуп келишет да, кыштап, анан кийин март, апрель менен кайра учуп кетишет. Канаттуулар көлдүн тайызыраак 2 метрге чейинки жээгин байырлашат. Суу астынан жана жээктеги ачык жерлерден жемин таап жешет. Балапандар негизинен тайыз сууда майда жандыктар менен азыктанып, түбүнөн жем алып, өрдөктөрдөй сууга чуңкушат. Экологдордун айтуусунда көлгө кыштоо үчүн учуп келген ак куулардын саны жыл сайын өсүүдө. Буга бир канча себеп бар. Биздин бул Тоң районунда ак куу эң көп кездешкен жер ушу Ак Өлөң участкасы, соттук участкасы. Жылдан жылга Кудай буйрса көбөйгөнүн ичинде болуп атат да. Былтыркы жылдын 2022 жылдын санагынын жыйынтыгында 2,5–3 миңге чейин жакын ак куу болгон да, көл боюнча. Быйылкы күзгү санак менен ноябрь айында 700гө жакын, 650–700гө жакын только Тоң районунун болду да. Негизи эле бул көлдүн тегерегиндеги ушу тайыз жерлерди эс алуу, тамак аш жерлери катары пайдаланышат. Куштар, келген куштар. Анан ошурке эгер тамак аш аз болсо келбей калышы мүмкүн. Чочуткан факторлор көп болсо ошого байланыштуу келбей калышы мүмкүн. Көбүнчө кыргыздар ак кууну сыйлайбыз го негизи эле. Ошол себептен эч ким деле ак кууну атуу деген учурлар кездешет да. Негизи бул ак куулар деген бул көлдүн жээгинде болот. Көлдүн жээгинде мындай бети ачык жерлерде болот да. Анткени булар деле адамды көрүп коркпогондон кийин, бирок тамактанганга келгенде баары ачык жерге чыгат да. Токойдун арасына чыкпайт да булар. Ошол себептен ошондой ачык жерлерге турат. Бизде деген буяк деген суулуу саздактуу жер болуп эсептелет да. Бул участкалар ушуга ылайыктуу да. Анткени биякта балырлар бар, бул четинде саздар бар, саздагы ар кандай тамак булардын азыктары көп да. Ошолордон тамактанышат.
Ак куулар жуп болуп жашашат. Уялары кичинекей аралдарда же тузсуз суулардын жээгинде же болбосо чоң камыш үймөгүндө курулат. Уясы абдан чоң, туурасы болжол менен 1 метр жана бийиктиги 70 сантиметрге чейин жетет. Аны ургачысы курат, эркеги курулуш материалдары менен камсыздайт. Ургачысы балапандарын жалгыз басат, эркек жакын калып аны кайтарат. Инкубация 6-7 жумага созулат. Балапандарын ата-энелери жашоосунун алгачкы 1-2 жылында багат. Ак куулар үй бүлөнү бир жолу жана өмүр бою курушат. Эгерде бир өнөктөш өлсө, экинчиси уламыштарда айтылгандай бир аз убакыттан кийин өзүн өзү өлтүрбөйт, жаңы түгөй табат да жашоосун улантат. Ак куулар Европадагы эң чоң суу канаттуулары. Бойго жеткен канаттуунун салмагы 15 килограммга чейин. Канаттарынын узундугу 2 метр 40 сантиметрге чейин жетет. Бойго жеткен ак куунун денесинде 25 миңге жакын канат болот. Ак куулар канатынын саны боюнча рекордтун ээси болуп эсептелет. Сезондук өргүү учурунда ак куулар учуу жөндөмүн бир азга жоготот. Бизге көбүнчө Россиядан, Казакстандан, ушул тараптардан учуп келишет, кыштап анан кайра учуп кетишет. Былтыр аз санда кезиккен, быйыл кичине көбүрөөк салыштырмалуу. Буга биз ушул быйылкы кыш аябай катуу суук болгону деп ушу өзүбүз ошолорго андай деп ойлоп атабыз. Россияда быйыл аябай катуу суук болбоду, ошого байланыштуу көлгө кичине көбүрөөк санда. 20-жылдар мындан көп санда келген. 20-жылдары биз ушунду 1000ден ашык ак кууну жалпы эсебинен 1000ден ашык ак куу эсептегенбиз. Ак куу салмагы чоң болгондуктан учаар алдында чуркоону талап кылат. Алар учуу бийиктиги боюнча рекордко ээ. Канаттуунун орточо учуу бийиктиги 2500 метр, айрым учурда 8200 метр бийиктикте уча алышат. Миграция учурунда ак куулар В образында учушат. Ышылдак ак куу көчтү баштап, анын артынан эң күчтүүлөр коштойт. Аягында алсызыраактар жана жаштар учат. Канаттуулар канаттарын кагып, абанын көтөрүлүшүн шарттайт. Бул топтун алсыз мүчөлөрүнүн учушуна жардам берет. Эгер кимдир бирөө алсырап уча албай жатса, анда көч оорулуунун сакайышын күтөт. Ак куулардын ылдамдыгы саатына 80 километрге жетет. Жапайы жаратылышта ак куулар түрүнө жараша 20-30 жылга чейин жашашат. Дүйнөдөгү эң узак жашаган ак куу Данияда жашачу. Ал 40 жылдан кийин өлдү. Мурда 28 жыл жашаган ак куу өмүр бою дүйнөлүк рекордтун ээси деп эсептелген. Эми бул канаттуулар үчүн узак жашоо рекорду 40 жыл болуп калды. Жыйырманчы кылымдын башында Данияда ак куулардын популяциясы дээрлик жок болуп кеткен. Бирок алардын саны 1926 жылы ак кууларды атууга тыюу салынгандан кийин көбөйө баштаган. Бүгүнкү күндө Даниянын бардык жеринде ак куулардын колонияларын көрүүгө болот. Ак куулар тууралуу кызыктардан: ышылдак ак куу Финляндиянын улуттук кушу, ал эми коркулдак ак куу Даниянын улуттук кушу. Кара ак куу Батыш Австралиянын эмблемасы. Улуу Британияда ак куулар падышанын менчиги деп жарыяланып, аңчылык кылууга тыюу салынат. Якуттарда ак куу тотемдик куш деп эсептелет. Монголдор жер бетиндеги биринчи адамдар ак куу буттарынан жасалган деп ишенишкен. Ак куу кооз куш, анын кара түстөгү түрү кара куу да бар. Кара куунун мекени Австралия, Тасмания жана башка. Экиден жупташып көп жыл бою жашашат. Уясына 3-5 жумуртка тууп, аларды эркеги менен ургаачысы алмак-салмак басып чыгарат. Өсүмдүк менен азыктанат. Аларга аңчылык кылууга тыюу салынган.